Кырсыкка кабылган кичи автобус шаардагы 116-каттамда эл ташуучу. Кабылуучу болгон учурда оңго чукул жүргүнчүсү болгон. Ал эми экинчи унаа Ош облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына тиешелүү кызматтык унаа. Күбөлөрдүн айтымында ал катуу ылдамдыкта келип, жол чырактан өтүп бараткан маршрутту коюп кеткен. Мен өтүп баратканда светофор жашыл жанып турган. Бул жакта машиналар токтоп турган болчу. Бул көк машина катуу келип, маршруттун арт жагына уруп, оодарылып калдык. Биздин маршрутта 10 чакты адам бар болчу. Алардын 4-өөсүн ооруканага жеткирдик. Окуя боюнча Ош шаардык патрулдук милициясы кырсыктын себептерин жана окуяга күнөөлүүлөрдү иликтеп баштады. Жакынкы күндөрү күнөөлүү тарап аныкталып, тиешелүү чаралар көрүлмөкчү. Бул боюнча азыр схемалар чыйылып атат, эксперт чакырылды. Бунун ишин иликтөөнү булдан кийин дагы көрсөтөт да. Бул боюнча тергөөнүн жыйынтыгынан кийин айтылат да. Кимиси бул боюнча ким күнөөлүү табылгандан кийин анан ошол негизинде буларга жол кырсыгы боюнча 242 статьянын негизинде чара көрүлөт. Алгач автокырсыктан жараат алган 4 жаран Ош шаардык ооруканасынын травматология бөлүмүнө жеткирилген. Алардын 2-өөсү жеңил жараат алгандыктан тиешелүү медициналык жардамдар берилип, кое берилди. Дагы 2 ооруканада дарыланууда. 4 оорулуу кайрылды. Ал 4 оорулуунун 2 жеңил жаракат алып, бизде текшерилип, ошол акыбалына жараша жардам көргөзүлдү. Автокырсыгынан башынан жараат алган бир аксакал бар. Экинчиси аял киши. Ал дагы башынан жана денесинен алган жаракаттардан бизге жаткырылды. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыкка кабылган Toyota Surf үлгүсүндөгү унаа кагылуучудан алды тарабы талкаланып калган. 2 унаа тең оңдоп түзөөгө муктаж. Күнөөлүүлөр аныкталса, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгына тиешелүү унаада калууна келтирилиши керек. Патрулдук милициядан билдиришкендей, кырсыкка кабылгандардын бири ОКМдин Ош облустук башкармалыгынын жетекчилигинин кызматтык унаасы болгон. Марат Акимбек, Кудайберди Дыйканов, Ош Перим жаңылыктары.